Чүйдө пенсионердин акчасын алып алган жаран кармалды. Москвада жардырууну пландаган кыргызстандык соттолду. Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна албайт. 14 февралда кызды коркутуп бут кийим мурдаган жаран кармалды. Жол кирее 15 сом болот. Чүйдө пенсионердин акчасын алып алган жаран кармалды. Пенсионердин акчасын алып алган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Буга чейин 78 жаштагы аял материалдык зыян келтирген адамга чара көрүү өтүнүчү менен ички иштер органдарына кайрылган. Маалым болгондой, 2019 жылы күзүндө бир адам алдоо жолу менен пенсионердин акчасына ээлик кылып, андан кийин дайынсыз жоголгон. Бул факт катталып, Ленин райондук ички иштер башкармалыгы сотко чейинки тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Ички иштер министрлиги ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, кылмышка тиешеси бар деп 1984 жылы Сокулук районунун тургуну мурда бир нече жолу соттолгон. Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосуна уюшкан кылмыштуу топтордун биринин мүчөсү катары турган. Кармалып тергөө органдарына өткөрүлүп берилди. Анын ушул сыяктуу башка мыйзамсыз иштерге катыштыгы текшерилүүдө. Москвада жардырууну пландаган кыргызстандык соттолду. Москва аскер соту кыргызстандыкты Россиянын баш калаасында теракт даярдаган жана интернетте терроризм идеясын жайылткан үчүн 7 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Россиянын массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Сот 32 жаштагы Талант Онуровго өкүм чыгарды. Мөөнөттүн биринчи бөлүгү 3 жылга эркинен ажыратуу түрүндө. Ал абакта, калган бөлүгү түзөтүү колониясында өтөт. Соттолуучу ошондой эле электрондук жана маалыматтык жана телекоммуникациялык тармактарды, анын ичинде интернетти администрациялоого байланыштуу иш-аракеттерди жүргүзүү укугунан 4 жылга ажыратылды. Прокуратуранын маалыматы боюнча Талант Онуров Орусияга 2019 жылдын сентябрь айында теракт жасоо үчүн келген. Москвада ал кылмышка шериктештерин издеп, өзүнүн пландарын ишке ашыруу үчүн окуу материалдарын издеген. Терроризм идеологиясын калыптандырууга багытталган материалдарды жайгаштырып, интернетке жайылтканы белгиленди. Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна албайт. Бажы башчысынын экс орун басары Райымбек Матраимовго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу кишилерди легалдаштыруу, адалдоо беренеси боюнча кылмышка шектүү деген билдирүү тапшырылды. Бул тууралуу анын адвокаты Мадина Ниязова 24 KG агенттигине билдирди. Анын айтымында, Райымбек Матраимов күнөөсүнүн мойнуна албайт. УКМК камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасын колдонуу боюнча кайрылуу даярдады. Мындай баш коргоо чарасын колдонууга негиз жок деп эсептейбиз. Анткени Райымбек Матраимов тергөө иштеринен жашырынбай биринчи талап менен келген. Ал сотко чейинки процесстин жүрүшүндө тоскоолдук кылган жок. Анын Бишкекте туруктуу жашаган жери бар, деди Мадина Ниязова. Эскерте кетсек, 18 февралда УКМК Райымбек Матраимовду кармаган. Ага кылмыштуу кишилерди легалдаштыруу, адалдоо боюнча айып тагылууда. Ал 48 саатка УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Тергөө шектүүнү камакка алуу боюнча өтүнүч келтирет. 14 февралда кызды коркутуп бут кийим мурдаган жаран кармалды. Бишкекте тоноочулукка шектүү адам кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 14 февралда болгон. Линейная көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн батирине белгисиз адамдар кирип, кызды коркутуп, күч колдонуп кыздан 2 уюлдук телефонду, эркектердин бут кийимин, баасы 4100 сом жана 18000 сомун тартып алышкан. Жабырлануучу милицияга кайрылган жана бул факт катталган. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүүнү кармашты. Ал 1984 жылы туулган шектүү мурда соттолгон. Шектүүнү башка ушул сыяктуу кылмыштарга тиешеси бар экендигин Ички иштер министрлиги аныктайт. Мындан тышкары, кармалган адамдын каракчылык боюнча дагы 7 фактыга тиешеси бар экендиги жөнүндө маалымат алынды. Жол кирее 15 сом болот. Бишкек шаардык кеңеши коомдук транспорт жаатындагы токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Жаңы токтом долбоору боюнча коомдук муниципалдык унаалардагы автобус, троллейбус жол киресине 15 сомго, жүргүнчүлөрдү ташыган жеке менчик компаниялардын кичи автобустарындагы жол кирене 15 сомго көтөрүү сунушталууда. Токтом долбоорунда коомдук унаалардагы жол кирене өлчөмү 2012 жылдан бери өзгөрбөй келгени айтылат. Элдин кирешеси көбөйгөнүнө карабай муниципалдык транспорт ишканаларынын жана жүргүнчүлөрдү ташыган жеке менчик компаниялардын кирешеси 2012 жылдагы бойдон калып келген деп айтылат маалыматта.